Кыргыздын улуттук кийимдери өлкөбүздө модага айланып гана калбастан, чет өлкөнүн мода көргөзмөлөрүндө да өзүнүн кооздугу менен атактуу дизайнерлердин көңүлүн буруп келүүдө. Толгонойдо мына ушул этно кийимдерди тигип элге тартуулап келе жатканына 5 жылдын жүзү болуп калыптыр. 5 жылдан бери мен ушул улуттук кийимдерди тигип келем. Өзүм кесибим боюнча экономистмин. Бирок ушул балдар менен үйдө отуруп калып, кийимдерди тигип атып, ушундай бир өзүмдүн талантымды ачтым десем болот. Айта кетүүчү нерсе, дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда ар бир өлкөнүн алдында жилек көтөрүп, кыргыз көйнөктөрүн кийип чыккан кыздардын керемет көйнөктөрү да мына ушул Толгонайдын колунан жаралган. Бир учурда чет өлкөнүн кийимдери чыккандан кийин биз өзүбүздүн улуттук кийимдерибизди унутуп бараткандай туюлган болсо, акыркы 2 жыл ичинде чапандын жана кыргыз орнаменти түшүрүлгөн кийимдер коом арасында катуу талапка ээ болгону бизди кубандырбай койбойт дейт каарманыбыз. Албетте көп. Ошондуктан мен өзүмдүн дүкөнүмдү ачып, жалаң гана этно стилдеги кийимдерди тигем. Албетте ар бир адамдын каалоосу, желаниясы ар кандай болот да, анан ошон үчүн биз деген күнүмдүк жана тойлорго кие турган кийимдерди жасайбыз да. Чапандын баасын көпчүлүк кымбат дешет, бирок ошого жараша эмгекти талап кылган жылуу, жеңил кийим. Чапандын кымбаттыгынын сыры анын кездемесинде эмес, тигилишинде. Аябай бышык, көп жылга чыдамдуу келет. Жашы улан кыздардан тартып, жашы улгайып калган чоң апа, агаларга чейин буйрутма берип тиктирип кийишет дейт Толгонай. Оймо чийимдер бул деген биздин ата энелерибизден калган орнаменттер да. Аларды мен ойлоп таптым деп айткан болбойт. Ошондуктан бир дизайнер менен экинчи дизайнердин оймо чийимдери окшош боло берет. Албетте бири-бирибизди туура башыбыз керек. Мисалы, эгер фасону дагы, материалы дагы, өңү түсү дагы, оймо чийимеси баардыгы оп-окшош болсо, ал туура эмес, албетте. Бул мен кийип турган чапан этно стилде тигилип, азыркы учурга ылайыкташылган заманбап чапандардын катарын толуктайт. Чындыгында кымбат кеземеден тигилип, үстүнө сайма сайылып шырылган чапан экен. Муну жаш кыздар деле же болбосо турмушка жаңы чыккан келиндер да кийсе болот экен. Айпира Адамкулова, Алтынбек Сакиев, Таң Маанай.